Барыңарга саламыңыздар. Өткөндө ушундай юбка көрсөтпөдүм беле? Юбка солнце поясы менен деп. Поясы менен болгондо радиус кандай эсептелет? Азыр көрсөтөйүн деп атам бүгүн. Юбка солнце резинкасы менен. Бул неберемдин юбкасы, кийип жүргөн эски юбкасы. Подкат менен. Юбка резинка болгондо жамбаштан өтүш керек мында болуп. Пояс менен болгондо радиус талиядан эсептейбиз. А эгерде ушундай резинка болгондо, анда радиусту жамбаш айланасын эсептейбиз. 61 жамбашы. Талиясын эсептеп коеюн. Апкат талиясы 46, апкат бөө жери 61. Анан радиус барабар 6,28ге барабар болот. 61'ди бөлөсүңөр 6,28ге. Радиусу 9,7 чыгат экен. Резинка менен болгондо радиус ушундай чыгат. А эгерде пояс менен кылсаңар, анда 46 бөлөбүз 6,28ге. 7,3 чыгат. Эгерде пояс менен кылсаңар ошондой чыгат. Резинка менен кылсаңар ушундай чыгат. Радиусу. Мен сонусунан көрсөтүп берем. А узундугун болсо кыздар, каалагандай узундукты ала беребиз. Ушул макет тканьдан көрсөтөйүн. Эгерде жаш кыздарга түссөңөр, тканьдын ширинасы 1,50 да, ал жетет да. А узундугу мен азыр 1 метр алдым мына. Көрөсүңөр кандай чыгат. А чоң аялдарга түзгөндө тканьдын ширинасы жетпей калат. Ушундай кылып тканьды 4 бүктөп аласыңар. Юбка резинкада шов жок да кыздар. Курук болуп эле түзүлөт. Анан резинка саласыңар, жамбаштан кийилет. Мына ушундай болду. Бул жагынан радиус таап алабыз. Радиус тапкандан кийин анан юбканын узундугун. Узундугу чыгышынча мен 40 см кылайын. Бул радиусу, бул юбканын этегинин радиусу. Припуск калтырып кесесиңер силер. Ушул юбканын бул узун жагы, долевой жагы, туура жагы чоюлбайт. Туура жагы бир аз чоюлушу мүмкүн. Ушул юбканын ушул жагы косина. Косой жагы ушул да юбканын. Ушул боюнча эле бычып кийип алсаңар, анда бул жагы сөлпөктөп калат. Түшөт бул жагы мындай болуп. Мына юбка солнце резинка менен. Эч жеринде шов жок. Резинка саласыңар, анан жамбаштан өтөт. Мына кыздар кесип алдык юбканы. Ушул косой жагы ылдый түшпөш үчүн мен кандай кылам кыздар? Мен мындай кылып талиясынан кармайм. Талиясын чойбогула желательно. Мына талиясынан кармап алам дагы, анан сууга чылайм. Сууга чылаганда ным болуп калат да. Анан болгон косойлордун баары ылдый түшөт. Эгерде катора ткань болсо, мындай кылып чыга берсеңер эч нерсе болбойт. Деликатный тканьдар болгондо сууга чылап, бир аз силкип, ошондой койсоңор, мына уже косойлору чыгат да. Азыр кие электе эле косой жагы чыгып атпайбы? Мындай болуп. А кийгенден кийин ого бетен шалбырап түшүп, бирде бычылганы менен ошо косой жагы ушундай түшүп калат ылдый көздөй. Ушул боюнча эле кургатып коесуңар. Мен бул жагын белин тегиз кармап алып эле байлап коем. Анан илип коем, ушул боюнча кургайт. Анан остановка кылам. Болбосо ушундай илинген боюнча деле остановка кылсаңар болот этегин. Мен муну сууга чылап көрсөтөйүн. Кийинки видеодо кандай остановка кылам, ошондо көрсөтөм.